Агрардык Кара Суу аймагында мөмө жемиштер бышып экинчи эгинде эгүү башталды. Бактияр Тайыров үй бүлөсү менен жер иштетип, кирешелүү түшүм алып келет. Быйылкы жылы 1 гектардан ашуун аянтка 120 күндө бышчу картошка эккен. Кезинде 5 рет сугарып, жер азыктарын нормалдуу бергендиктен өз мөөнөтүндө түшүмүн алды. Картошка Санта сорту болгондуктан түшүмдүүлүгү жогору. Казылган жаңы картошка келишимдик негизде дароо эле жергиликтүү базарга сатыкка чыгууда. Өткөн жылкыга салыштырмалуу дөң наркы ал да канча кымбат. Көлөмүнө жараша килограммы 20 40 сомго чейин бааланат. Бирок бул туруктуу базар баасы эмес. Экенбиз апрель айында, апрелдин 14-үндө эгебиз. Азыр эми жаз жайында казып атабыз. Казылып бүткөндөн билинет да, канча чыгат, тонна анан билинет. Килограммы канчага чейин бааланат дөң баада саткан? Былтыркыдан жакшы бир 28, 26 ошондой кылат. Мисалы канча жолу сугардыңыз, анан баягы азотта белем? 5 жолу сугарылат картошка. 5-4 жолу сугарылат. Азот 1 тонна 500 кетти да. Картошка бир жумада казылып алынса, экинчи эгинге сабиз жана түр пайдалат. Аймактын климатына жараша суга суу жана аба ырайы туруктуу сакталса, мол түшүм алууга толук мүмкүнчүлүк бар. Кудай кааласа, бир жумада бүтүп калабыз. Ордуна кудай кааласа сабыз эгебиз деп ниет бар. Сабыз, түрүп, шалгам эгебиз. Ал канчада бышып калат? Октябрь, сабыз ноябрда. Түрүптөр октябрда бышат. Аймактын айыл чарба таласында мөмө жемиштин бардык түрү эгилген. Жергиликтүү дыйкандар соңку жылдары чыгымы аз Кулпунай таласын дагы өздөштүргөн. Максуда Жумабаева 1 гектар 40 соттук аянтка клубника өстүрөт. Экинчи терми башталып, жергиликтүү тургундар тартылган. Кулпунай бир мезгилде 4 рет мөмө берерин дыйкан айым айтат. Чыгымы, түшүгү жана кирешелүү жемишти багбандарга сунуштайт. Түшүмү жогору болуш үчүн өткөн жылы август айында айдаган. Август-сентябрда отурушуш керек да. Кийинки жылы түшүм берип баштайт. Анан биз экинчи жыл терип атабыз. Жакшы. Түшүм жакшы болуп атат, жыйнап атабыз. Биринчи сезонубуз май айында болду. Майдын 5-10-унан башталып 1 ай терилет. Анан кийин 20-30 күн дем аласың да 1 айча. Яны экинчи сезон башталат. Азыр экинчи сезон башталып пышып атат азыр. Канча сезон экилес, канча терим болот? Муну 4 жолу терилет. 4 жолу терилет. Анан бир пышканына 20 күн, 25 күн терилет да. Ошондо немеден баштап, майдан баштап, октябрдын этегине чейин терилет. Түшүмдүүлүк былтырга караганда бир аз азыраак болду. Бирок базарда өтүмдүүлүгү жакшы болду. Базарда баа жакшы быйыл. Былтыры 50 сомго чейин түшкөн килограммы. А быйыл 70-80ге түшүп барып кайра көтөрүлдү да. Быйыл баасы жакшы. 1,5 гектарга чейин көлөмүн чоңойттук да, территорияны эктик. Себеби баягы кирешени жакшы бере турган нерсени мындай өнүктүрүш керек экен да. Кайсы нерседен кирешени жакшы алсаң, ошону көбөйт деген сөз бар да. Ошол. Анан азыр наркы 1 гектар жерибизди 6 жыл болуп калды иштеткенибиз. Азыр эми бузуп кайрадан жаңы технология менен эгелип атабыз. Бандай емкость алдык, тамчылатып сугарып өтөлү деп атабыз. Анан көчөт даярдадык, үйдө көчөттөрдү даярдап койгонбуз да. Ошону эми отургузабыз аяка. Жер жаңылайбыз. Анан бул жерде 40 соток жерде бар. Анан мен сунуштайт элем дыйкандарга ушундай кирешени көп бере турган нерселерди эгиш керек да, өнүктүрүш керек. Сортун айтып Мисалы, мунун сорту черный принц деп коет экен, эми Бишкек сорт деп да айтышат. Азыркы тапта соодагерлер дөң баасын 100 сомдон алып кетүүдө. Кыям кайнатуу үчүн элеттиктер көп көлөмдө буйрутма дагы берет. Бир терими 25 күнгө созулат. 20дан ашуун жергиликтүү кыз келин иштейт. Экинчи терим биринчи теримге салыштырмалуу бир аз азыраак чыгат. Бирок жакшы эле чыгып атат, Кудайга шүгүр. Экинчи теримде деле 3-4 адамга жумуш орун болот. Биринчи теримде андан көбүрөөк болот. Биринчи теримде ошо 1 гектар жерге 25-30 адамга күндө жумуш болот да. Анан азыр муну ошо айылда вареньяга заказ кылгандар бар, ошолго алып кетип атабыз. Кудайга шүгүр баары жакшы болуп атат. Каланын базарларында өткөн жылга салыштырмалуу мөмө жемишке болгон баа 2 эсе кымбат. Жаңы картошка 30дан 60 сомго чейин сатылууда. Соодагерлер соңку кымбаттоону дүйнөлүк кризис катары кабыл алганын билдирди. Бышыкчылык мезгилиндеги баалардын көтөрүлүшүнө Тажикстандын чек арасы жабык болуп турганы дагы таасир берет. Базарга келген ар бир кардар кымбатчылыкка нааразы болуп жатканын соодагерлер айтат. Кымбатчылык болуп атат. Сабиз тартыш 100 сом болуп атат сабиздин баасы. Картошкалар деле кымбатыраак былтыркыга караганда. Азыр картошканын баасы 40 сом.
30 сомдо сатылып жатат. Сабыздын баасы 100 сом. Сабыздын баасы 100 сом. Кардарлар кандай кабыл алып атат эми? Карапайым. Кымбат деп айтпайсың. Эми кардарлар айла жок алып атат да, тамакта. Айла жок алып атат, муктаж. Муну албай койсо дагы болбойт. Айла жок алып атат. Кандай болуп атат? Эми былтыркы жылга салыштырмалуу бул дарыбыздын баасы быйыл бир аз кымбатыраак. Себеби дыйкандар бизге дагы шамал сайдан алып келебиз. Ал жактан беришпейт. Мисалы үчүн кечкурун барсак, эртең менен ушу саат 4кө чейин зорго келебиз ушул жактан. Келебиз да анан ушу отуруп бул жерге жүз барып беребиз. Анан кандай десем дагы. Анан ар бир дарбыздын үстүнө бир 20 сом, 30 сомдон кошуп сатабыз ушундай. Анан кээ бир мезгилде 100-не да берип коебуз, ар кандай нерсе болуп калат ушундай. Анан бул жерде ошо мечиттен келдик дешип дагы сурап калышат, ошондой жөн эле бирден экиден дарбыз жөн эле берип кое берем. Тамак-аш коопсуздук үчүн ата мекендик өндүрүмдүүлүктүн сапатын жана көлөмүн көтөрүү маанилүү. Райондо Эл Чарба багытындагы 49462 гектар жер иштетилет. Соңку 2 жылда дыйкандар 18288 гектар кайракы жерди өздөштүргөнгө жетишти. Кымбаттоонун негизинде калктын көпчүлүгү Эл Чарба тармагын өздөштүрүп, агрардык өнөр жайда жылыш байкалганы айтылууда. Абдумалик Базарбаев, Эркин Бакиров, Ош ТВ.